Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллахтан жардам сурап, тажвид сабактарын улантабыз. Келген жерибиз китебиздин 7-бабы ро тамгасынын окулуш эрежелери. Биринчи китебизди окуп алабыз. Андан соң сабактын натыйжасын кыскача кылып чыгарганга аракет кылабыз иншалла. Билиңиздер, араб тилинде тамгалар экиге бөлүнөт. Араб тилинде 28 тамга экиге бөлүнөт. Жоон окулчу тамгалар, ички окулчу тамгалар деп. Жоон окулчу тамгалар 7. Хуссо догтин кыз. Хуссо догтин кыз. Мына ушул сөздөгү 7 тамга ар дайым жоон окулат. Жоон окулуусунда талаш жок. Ал эми алиф, лям, ро. Мына 3 тамга кээде жоон, кээде ички окулушу мүмкүн. Лям тамгасын алдыда өтөбүз иншаллах. Бул Аллах сөзүндө болот. Ал эми алифтин эрежеси оңой эле. Алиф жоон тамгадайын келсе, жоон болуп кетет. Ичке тамгадайын келсе, ичке болуп калат. Мисалы алиф менен матта колдонобуз туурабы туугандар, созгондо. Жоон тамганы созсок, о кылып созобуз туурабы? Ичке тамганы созсок, а кылып созобуз. Мисалы ба ичкени созгондо, бао дебейбиз да. Жоонду созгондо мисалы коа дебейбиз да. Ко деп созобуз. Мына ошол жоон тамганы созсок, алиф жоон болуп кетет, ичке тамганы созсок, алиф ичке болуп кетет. Бүгүнкү сабагыбыз ро тамгасында. Бул ро тамгасы да кээде жоон, кээде ичке окулчу тамгалардан. Мына бүгүн ушуну окуйбуз иншалла. Бисмилла. 7-бап ро тамгасынын окулуш эрежелери. Ахкамур ро. Ронун өкүмдөрү. Ро тамгасы 3 түрдүү абал менен окулат. Жоон, ичке, экөө тең дурус. Жоонда, ичкеда. 8 жерде жоон окулат. 4 жерде ичке окулат, 2 жерде экөө тең дурус. Биринчи ро тамгасынын жоон окулчу абалдары. Билиңиздер, домма менен фатха жоон окулушуна себеп болот, касра ичке окулушуна себеп болот. Түшүнүктүү? Ушуну үстүртөн билип алыңыздар. Калган эрежелер оңой болот. Түшүнүңүздөр. Биринчи доммалуу болгондо, мисалы ишруна. Экинчиси ро фатхалуу болгондо. Сироа деп ичке кылбайбыз. Үчүнчүсү ро тамгасы доммалуу тамгадан кийин сүкүндүү болуп келсе. Эгер ро сүкүндүү болуп калса, алдыңкысына карайбыз. Баягы эле фатха менен домма болсо дагы эле жоон кыла беребиз. Мисалы гурфа. Рону жоон кылабыз. Гурфа деп ичке кылбайбыз. Төртүнчүсү ро тамгасы фатхалуу тамгадан кийин сүкүндүү болуп келсе. Ро сүкүндүү болсо алдыңкысына карайбыз. Фатхалуу болсо дагы эле жоон кыла беребиз. Мисалы кория. Бешинчиси ро тамгасы сүкүндүү, андан мурдагы тамга васли хамза болуп келсе. Ро тамгасы сүкүндүү болсо, андан алдыңкысы хамза васыл же алиф васыл деп коет, улаштырып кетүүчү алиф. Мына Куранда үстүндө мындай белгиси бар. Үстүндө ушундай белгиси бар алифтен кийин сүкүндүү ро келсе, ошону ар дайым жоон кылабыз. Мисалы амир табу дебейбиз. Амир табу лакумуржиу. Түшүнүңүздөр, улап кетсек деле ошо иртабудан же иржиудан баштасак деле айырмасы жок. Ар дайым жоон окулат. Алтынчысы ро тамгасы сүкүндүү, андан мурдагы тамга касралуу болуп, бирок родон кийинки тамга жоон тыбыштардан болсо. Ро сүкүндүү, алдыңкысы касралуу болуп калды. Бул ичке окулчу абалдардын бири. Эмнеге жоонго кирип кетти десек, родон кийин жоон тамга келип калган үчүн. Эскертүү, ошол жоон тамга родон кийин келген, касралуу болбош керек. Касралуу болсо экөө тең дуруска кирип кетет. Аны иншаллах алдыда окуйбуз азыр. Мисалы миру сод, киру тос, мир сода деп ичке кылбайбыз. Тилди көтөрөбүз арка жагын. Ро сүкүндүү, алдыңкысы касралуу. Бирок родон кийин касралуу эмес, жоон тамга фатхалуу же доммалуу болуш керек. Акыркысы 7. Биз 8 дегенбиз, бу жерде 7-ни келтирген. Мына ушу 7 эрежеде 2 эреже камтылган, азыр байкайсыздар. Ядан башка сүкүндүү тамгадан кийин ро токтоо себеби менен сүкүндүү болсо жана сүкүндүүдөн мурунку тамга фатхалуу же доммалуу болсо. Фатхалуу, доммалуу экөөнү бир эреже кылып койгон. Ро сүкүндүү, андан алдыңкысына карайбыз, туурабы?
Андан алдыңкысы сүкүндүү экен. Андан алдыңкысына карайбыз. Дагы деле фатха дом болсо, дагы деле жоон окула берет. Мисалы, фи лайлатил қадр. Қадр деп ичке кылбайбыз. Фи лайлатил қадр. Ал-умур. Ал-умур. Ро токтосу менен сүкүндүү болду. Алдыңкы мат тамгасы болгон вау сүкүндүү, андан алдыңкы мим доммалуу. Бардык эрежеге ылайык. Экинчи ро тамгасы ичке окулчу абалдары. 4 жерде ичке окулат дегенбиз. Биринчиси ро касралуу болсо. Касра ичке окуусун сүйөт туугандар. Касралуу болсо, мисалы, вал горимин. Вал гори деп ыга жакын кылбайбыз. Берде и эле ичке болот. Экинчи мисал, ризко. Ризко дебейбиз да. Ризко. Экинчи абалы ро сүкүндүү, андан алдыңкысы касралуу болсо. Ро сүкүндүү болсо алдыңкысына карайбыз. Касралуу болсо дагы ичке окула берет. Бирок шарты туугандар, родон кийин жоон тамга келбеш керек, а? Родон кийин жоон тамга келсе не болуп калат? Ал жоонго кирип кетет. Мисалы, шир'a. Шир'a. Ал-фирдаус. Ал-фирдаус. Фирдаус деп тилдин арка жагын көтөрбөйбүз. Үчүнчү эреже сүкүндүү ядан кийин ро тамгасы сүкүндүү болуп келсе. Сүкүндүү ядан кийин ро тамгасы сүкүндүү болуп келсе. Мисалы, хобир. Хойр. Төртүнчү эрежеси кандай десек туугандар? Төртүнчү эрежеси оңой эле. Баягы эле эреже. Ро сүкүндүү болсо, андан алдыңкысына карайбыз. Сүкүндүү болсо, андан алдыңкысына карайбыз деген берде жок. Ошосу да ичке окулат. Андан алдыңкысы касралуу болсо. Мисалы, ал-хижр. Ал-хижр. Ас-сихр. Түшүндүңүздөр, э? Ро сүкүндүү, андан алдыңкысына карайбыз. Касыр болсо дагы деле ичке окула берет. Акыркысы ро тамгасы жоон да ичке да окулуусу дурус болгон абалдар. Дурус болгон эки абал да бул жерде. Биринчи абалы касралуу тамгадан кийин ро сүкүндүү болуп келсе жана родон кийинки тамга касралуу жоон тамгалардан болсо. Бул эреже туугандар мындай. Ро тамгасы сүкүндүү, андан алдыңкысы касралуу. Сүкүндүү болсо неге карайбыз? Алдыңкысына карайбыз. Касралуу болуп калды. Бул не болуп калды? Ичке окуш керек эле берде, туурабы? Эрежеге салсак. Бирок экөө тең дурус болгонго себепчи болгон не болуп атат? Родон кийин келген жоон тамга, касралуу болуп келген жоон тамга. Доммалуу же фатхалуу болсо ал талаш жок жоон окулат. Мирсот, кыртос сыяктуу. Эгер ошо сүкүндүү родон кийинки тамга касралуу жоон болуп калса, ошондо экөө тең дурус болот. Бул Куранда бир гана аятта келет. Куллу фиркин деген сөз. Эрежени жаттоо сиздерге кыйын болсо, куллу фиркин деген Куранда аят. Фирк деген сөздөгү ро эки түрлүү окулат десеңиздер деле болот. Аятты эки жагынан бир аз кошуп алып окуйлу. Эки жолу ичке, анан эки жолу жоон окуйбуз. Ичке окуйбуз. Фанфалаqa факана куллу фиркин кат-таудил азим. Да ичке окуйбуз. Фанфалаqa факана куллу фиркин кат-таудил азим. Жоон окуйбуз. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دا جون okuyuz. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Экөө тең дурус туугандар. Бир гана ушулган аятта. Эскертүү улап кеткенде гана. Биринчи эреженин экен улап кеткенде гана. Экинчи эреже ро сөздүн аягында сүкүндүү жоон тыбыштан кийин келсе. Эрежеси туугандар, ро сүкүндүү болсо, андан алдыңкы тамгасы сүкүндүү болсо, андан алдыңкы тамгасы касралуу болсо. Негизги эреже ичке окуш керек эле. Ал-хижр, ас-сихр сөздөр сыяктуу. Бирок бу жерде экөө тең дурус болгонго не себепчи болду? Ортодогу жоон тамга болду. Бул экинчи эрежени токтогондо гана туугандар. Улап кетсек талаш жок. Ал кытри сөзү касралуу ичке окулат. Мисро жоон окулат, талаш жок. Куранда бул дагы эки эле сөздө келет. Ал-кытр миср сөзүндө гана. Кытр сөзү Куранда бир жолу келет, миср сөзү 4 жерде келет. Мына ошо кытр миср сөздөрүнөн токтогондо экөө тең дурус. Ал-кытр сөзүн
2 жол ичке 2 жол жоон окуйбуз. Мисырды 2 жол ичке 2 жол жоон окуйбуз. Кыйтыр сөзүн окуйбуз. İçki okuyuz 2 jol. Ve eselna lehu aynal qitr. Ve eselna lehu aynal qitr. 2 jol joon okuyuz. Ve eselna lehu aynal qitr. Daha okuyuz. Ve eselna lehu aynal qitr. İçki okuyuz. Ve qala dehulu Misr. وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ. Joon okuyuz. وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ. Daha joon okuyuz. وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ. Misr sözünde ro'nu joon okugan jakşırak. Al-Qitr sözünde ro'nu içki okugan jakşırak deydi. Бұл сөздү Ибнул Жазари деген кырат алым болгон. Улап кетүүнү эске алган абалда ушуну айткан. Мисалы, Мисро сөзүндө улап кетсе кандай окулат ро? Талаш жок, жоон окулат. Мисро фатхалуу. Демек токтосок деле жоон окулат деген. Ал-Qitr сөзүн улап кетсе кандай окулат? Ички окулат, касралуу ал-Qitri. Демек токтосок деле ички окулат деп ал алым мына ушу улап кетүүсүн эске алып айткан. Бирок бул негизги эреже эмес. Алмаштырып окусаңыз деле иншаллах боло берет. Сабактын натыйжасына карайбыз. Ро тамгасынын окулушу. Биринчи 8 жерде жоон окулат, 4 жерде ички окулат, 2 жерде экөө тең дурус. Ро'нун жоон окулчу абалдары. Биринчи абалы ро фатхалуу болсо. Мисалы, Ромадон, Рамадон деген ката. Ромадон. Экинчиси ро сүкүндүү, алдыңкысы фатхалуу болсо. Мисалы, Марьям, Марьям, Марьям ката, Марьям, Марьям. Үчүнчүсү ро сүкүндүү, алдыңкысы сүкүндүү, алдыңкысы фатхалуу болсо. Вал фажр, вал аср. Төртүнчүсү ро доммалуу болсо. Мисалы, кафару, кафару. Бешинчиси ро сүкүндүү, алдыңкысы доммалуу болсо. Ал-Кур'ан, Ал-Кур'ан. Алтынчысы ро сүкүндүү, андан алдыңкысы да сүкүндүү, алдыңкысы доммалуу болсо. Иннал инсана лафи хуср. Лафи хуср деп ичке кылып койбойлу. Лафи хуср. Демек 6 оңойлуу болду туугандар. 3-өө фатхага тиешелүү, 3-өө доммага тиешелүү. 7-нчиси хамзатул васлдан кийин ро сүкүндүү болуп келсе. Мына Куранда мындай үстүндө мындай белгиси бар, алифтен кийин ро сүкүндүү болуп келсе, ар дайым жоон окулат. Амиру табу, амир табу, амир табу ката. 8-нчиси ро сүкүндүү, алдыңкысы касралуу. Негизги эрежеге салсак ички окуш керек. Жоонго себепчи болгон эмне болду? Родон кийин келген жоон тамга болду. Ал да касралуу болбош керек. Касралуу болсо экөө тең дуруска кирип кетет. Куллу фиркин деген аяттагыдай болуп. Мисалы, киру тос, миру соде. Жоон тамгалар жето, хус содогтен кыз. Жоон тамга дегенде мына ушу жетону билиңиздер. Хо, гойн, коф. Булар тилдин арка жагы таңдайды көзөй көтөрүлүп жоон окулат. Ал эми төмөндөгү 4-төө булар өзгөчө жоон окулат, катуураак жоон окулат. Тилдин дээрлик бардык бөлүгү таңдайды көздөй көтөрүлүп жабышканга чейин барат. Киртос сөзүндө сүкүндүү родон кийин то тамгасы келип атат, ал жоон тамгалардан. Ронун ичке окулчу абалдары 4 жерде дегенбиз. Биринчи ро касралуу болсо. Мисалы, ризқо, гойрил магдубе, мин шаррима, шарри ката, шарри. Экинчи ро сүкүндүү, алдыңкысы касралуу. Негизги эреже. Шарты родон кийин жоон болбош керек. Жоон болсо эмне болот экенин билдиңиздер. Жоон болсо эки түрлүү. Касралуу болсо экөө тең дурус, фатхалуу доммалуу жоон гана. Мисалы, Фир'аун, Фир'аун, Шир'а, Шир'а, Ашир, Ашир. Үчүнчүсү ро сүкүндүү, алдыңкысы да сүкүндүү болсо, алдыңкысына карайсыз. Касралуу ичке окулат. Шарты ортодо сүкүндүү, эмне болуш керек? Жоон болбош керек. Ал-Qitr, Миср сөздөрү сыяктуу. Мисалы, Ал-Хижр, Кодир,
Хобир. Төртүнчүсү ро сүкүндүү алдыңкы я, андан алдын сүкүндүү я, андан алдын фатхалуу тамга келиш керек. Тактап айтканда, лин тамгасын билесиздер туугандар. Я тамгасы лин тамгасы болуп келгенден кийин родон токтосок ичке окулат. Мисалы, хайр, хайр, ла дайр, ас-сайр, ас-сайр. Экөө тең дурус болгон эки абалы. Биринчиси ро сүкүндүү, алдыңкысы касралуу. Негизги эреже ичке окулуш керек. Экөө тең дурус болгонго себепчи болгон эмне болду? Андан родон кийин келген касралуу жоон тамга болду. Бул бир гана аятта келет дедик. Кааласаңыздар аятты жаттап алыңыздар, эрежени жаттаңыздар келбесе. Бирок эреже жакшы. Окуйбуз. Бир жолу ичке, бир жолу жоон окуйбуз. Ичке окуйбуз. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جون نقيس فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Экинчиси ро сүкүндүү, андан алдыңкысы да сүкүндүү, андан алдыңкысы касралуу. Негизги эреже ичке окулуш керек. Ас-сихр, ал-хижр сөздөрү сыяктуу. Берде экөө тең дурус болгонго себепчи болгон ортодогу жоон тамга. Эки гана сөздө келет. Миср жана ал-Китр сөзүндө гана Куранда. Миср сөзүн бир жолу ичке, бир жолу жоон окуйбуз. Китр сөзүн бир жолу ичке, бир жолу жоон окуйбуз. Ва қала дхулу Миср. Жоон окуйбуз. Ва қала дхулу Миср. Ал-Китр сөзүн ичке окуйбуз. Ва асална лаху айнал Китр. Жоон окуйбуз. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. Ибнуль Жазари рахимахуллах айткан, Миср сөзүндө жоон окуган жакшыраак деген, ал-Китр сөзүн ичке окуган жакшыраак деген улап кетүүнү эске алган абалда айткан. Эскертүү туугандар, ушуну эстен чыгарбаңыздар. Биринчи эреже улаганда гана экөө тең дурус, экинчи эреже токтогондо гана экөө тең дурус. Улап кетсек талаш жок, Мисро жоон окулат фатхалуу, Китри ичке окулат, талаш жок. Өтүлгөн сабактарды кайталаңыздар туугандар. Жаттаган сүрөлөрүңүздөрдөн ро тамгасы жоон бекен, ичке бекен же экөө тең дурус бекен айырмалап билиңиздер. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.